Рахмат. 1997 жылдан баштап 2019 жылга чейин биздин мамлекет сопсон эле оор кылмыштар боюнча жанакы жарашуу келишими жок эле жашап келе жатканбыз да. Бирок именно ошол жаңы гуманизация менен 2019 жылы именно оор кылмыштар зордуктоо, ыдык көрсөтүү, действие сексуального характера жарашуу келишими менен сотко жетпей токтолуп жатат да. Сиздин оюңузча вот азыркы болгон окуялар ошого байланыштуу эмеспи? Урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери. Кандай дейсиздер? Кимиңиздер жооп бересиздер? Тяжелые статьи изнасилования прекращаются по примирению сторон. Только статья изнасилования – это тяжелое преступление. Вам не кажется это странным? Это новые ваши реформы. Иштеп жаткан кылмыш жаза кодексинде зордуктоо беренесинин биринчи бөлүгү боюнча тараптардын жарашуусу каралган, ал эми башка бөлүктөрүндө орточо жакта болгондо бул жарашуу колдонулбайт. Колдонулат. Биз азыр ошол мыйзамдарга өзгөртүүнү киргизип жатабыз. Иликтеп карап чыктык. Акыркы Генеральный прокуратура алып келген уголовно-процессуальный кодексте изменениялар да бар. Атыраим, вы же в курсе об этом. Примирение сторон по изнасилованию до суда не доходит. Уважаемая Эльвира Джалалбековна, на самом деле... Прекращается дело в связи с примирением сторон. Давайте я правильно это обозначу. Да, орыс частным турок перенчу он надо. Дела прекращаются в связи с тем, что переквалифицируются на более мягкого вида, менее тяжкие виды преступлений, где возможно прекращение и примирение сторон. Из-за того, что затягиваются судебно-медицинские экспертизы, из-за того, что вовремя не делаются не собирается доказательная база на стадии следствия, к сожалению, только из-за того, что затягиваются и процессуальные мероприятия не совершаются своевременно, появляется возможность переквалифицировать дело, и тогда идет уже возможность прекращения сторон. Я очень извиняюсь, следователям, представителям правоохранительных органов, им не обидно вот столько работы проделать, а потом примирение сторон, и вот это прекращается? Как они на это смотрят? Помимо эмоций самих там потерпевших и их сторон. Недавно алып берген законыңыздар боюнча, жаш балдардын үстүнө болгон зордук боюнча примирение жарашуу заявлениемен андагы иш кыскарбайт азыркы кезде. Изнасилование по отношению ко всем был оор кылмыш. Аялдарды деле айтып атабыз, жаш балдарды деле айтып атабыз. Ошон үчүн мен сурап атам да, мындай связь, тенденцияны көргөн жоксуңарбы? Ушундай токтолуп калгандан кийин мындай именно акыркы 3 жылда абдан күчөп жатат. 20-чы, 21-чи, 22-чи жылдары. Бирок статистика боюнча сотко да жетпей алган иштер көп экен да. Карасаңыздар, биз бул боюнча сизге расмий демени запростор да жөнөткөнбүз да. Жооптор да келип атат. Анан ужесточить законодательство по отношению к преступникам десек, вы накажете невиновных деп мырзаларыбыз каршы чыгат да. Но есть же статья за заведомо ложный донос, если там женщина или мужчина кого-то оговорил. Эту сторону мы не учитываем. Жооп бериңиздер. Хорошо, дагы бир айта турган нерсе, 10 секунд кош коесузбу? Потерпевшийлер, жабыркагандар да, ушундай 10 секунд. ызы чолуп кеткенден кийин коркутуулар болуп жатат дейт ошо кылмышкерлерден. Ошондо мамлекет кандай коргоп берет, кандай чаралар көрүнөт дегенди айтып бересиздерби? Механизм защиты. Урматтуу Эльвира Жалалбековна, бизде деген атайын башкармалык бар. Жабырлануучуларды арты менен кайрылса, биз коргоого алабыз. Ооба, зарылтуу болгон убакта, эгерде өзүнүн тааныштары болгон убактарда деген коркутуу үркүтүүлөр, же акча берип деген встречный, имеется в виду чоңдордучу, акча берип деген ошо встречный жалганга аракет кылышат. А эгерде коркутуу үркүтүү, ден соолугуна зыян келтирем деп коркутуулар болсо, бизге кайрылса, биз өзүбүздүн мамлекетти коргоого алабыз. Рахмат. Атыр Болотбековна. Кечирим сурайм, Эльвира Жалалбековна туура маселени көтөрүп атат. Анткени бизде ошол зордук зомбулуккан жабыркаган тараптарды коргоо механизмдери мыйзамда бекитилгени менен тилекке каршы ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү жок да. Көп учурда ошол жабыркаган тарап аял болобу, кичинекей бала болобу,
кылмыш кылган адамдан, шектүү адамдан коопсуздугу, кепилдиги берилбейт. Көп учурда барып кайра сүйлөшүүгө барат. Акыркы эле мынакей 16 жаштагы Токмок шаарында зорукталган кыз боюнча окуя ошону далилдеп берип атат. Анан кийин ошол биз айткан тенденция иштин кыскартуусу, анткени убагында экспертиза жүрбөгөнүнө улам ички иштер милиция кызматкерлери айтып атышат, качан бул иш болгонуна биз баа бере албайбыз, ошого байланыштуу буну кылмыш аракетке баа бергенге мүмкүнчүлүк жок деп кайра кылмышкерди актаган учурлар көп болуп атат. Ошон үчүн бизде кылмыштан, зордук зомбулуктан өзгөчө жабыркаган кичинекей бала болобу, милиция кызматкерлери кайсыл учурда психологиялык жардам берет, кайсыл кризистик борборго бекер юридика колдоо берилеби, же болбосо адвокаты бар жокпу, акчасы барбы жокпу, мамлекет тараптан тилекке каршы жакшы контролдоо болбойт, системдүү түрдө жардам берилбейт. Жабыркаган тарап өзү ошол кылмыш менен, өзү ошол көйгөй менен калып калып атат да. 5-ші микрофон, процедурный. Просто суроо эмес да, просто комментарий да. Ушул бүгүнкү күндө биздин Жогорку Кеңеш сайтында илинип жатат. Урматтуу укук органдарынын өкүлдөрү, карап алыңыздар. Сиз өзүңүздөрдүн УПКсын мүмкүн кээ бир жаңы киргизген статьяларды билбей жатасыздарбы? Четко, конкретно написано. Мы там и сравнительную статью, таблицу повесили. Карап алыңыздарчы. Ошол өзгөрүүлөрдү парламентке алып келебиз. Андан кийин билген жокпуз, уккан жокпуз деп биякта мындай чоң талкуулогондо өзүңүздөрдүн сөзүңүздөрдү комментарийде ошол жактан айтасыздар да. Рахмат.